Саламатсыздарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы мүнөз. Мүнөз жөнүндө жалпы түшүнүк. Мүнөз жөнүндө түшүнүктү илимге алгачкылардан болуп киргизген биздин заманга чейин 4-кылымда жашаган грек философу Теофрас болгон. Грекче характер, мүнөз деген түшүнүк белги, өзгөчөлүк деген маанини түшүндүрөт. Демек, адам коомдо жашап туруп өзгөчө бир белгиге ээ болушу мүнөз деп аталат. Бул белги характер грек сөзү. Орус тилине которгондо сөзмө сөз мааниси чегип түшүрүлгөн сүрөт, белги, илимий түшүндүрмөсү мүнөз. Адамдын эрктик нравалык сапаттарында негизги орунду ээлеп, анын коомго, коллективге, эмгегине, ошондой эле личностин же инсандын өзүнө жасаган мамилесинде байкалуучу жеке психологиялык мүнөз деп аталат. Чындыгында эле мүнөз ар бир адамдын нравалык, патриоттук, эмгекчилдик, чынчылдык, эрктик, чечкиндүүлүк, тырышчаактык, эри жүрөктүүлүк касиеттеринен эмгекке, башка адамдарга, өзүнө болгон мамилесинен, өзүнө болгон мамилесинен ачык байкалат. Мүнөз жалаң гана айлана чөйрөнүн таасиринен калыптанат деп бир жактуу ойлоого болбойт. Себеби мүнөз эч качан баш мээсиз, дене түзүлүшсүз, физиологиялык обочолонгон боштукта, башкача айтканда, мээ башка баардык психологиялык түзүлүштөрдүн негизи элементи болгондой эле мүчө өздүк калыптанышында да базалык элемент болуп кала берет. Мындай көз караш окумуштуулар Лафатерге, Кречмерге, Фромго таандык. Мүнөз жөнүндө илимий изилдөөлөр ар кандай ой пикирлер, илимий көз караштарды жараткан. Мүнөз муундан муунга, тукумдан тукумга өтпөйт. Мүнөз курчап турган чөйрөнүн таасиринде өзгөрүп турат. Ошондой эле кайрадан тарбияланышы дагы толук мүмкүн. Мүнөздүн психикалык феномени катары анын өзгөчөлүгү болуп, ар бир жекече индивид инсандын ишмердүүлүгү, адамдар менен болгон мамилеси, ошондой эле курчап турган чөйрөгө болгон өзүнүн чындык көз карашында байкалат. Буга мисал катары кээ бир адамдар жашоонун кыйынчылыгына туруштук берип, оңой жеңе алышат. Кээ бирөөлөр тескерисинче бир аз эле кыйынчылыкка туруштук бере албастан өзүн жоготуп коюшат. Окумуштуулардын изилдөөлөрүндө мүнөзгө карата ар кандай багыттагы көз караштар айтылып келген. Себеби мүнөзгө так, ачык, белгилүү мүнөздөмө берүү же болбосо психологиялык касиеттерин көрсөтүү кыйын дешкен. Мүнөздүн өзгөчөлүк касиеттери көп тармактуу байкалат. Мисалы, окумуштуу Лазурский мүнөздүн өзгөчө белгидеги 15 түрүн байкаган. Аларга буюмга болгон мамиле, тыкандык, кылдаттык же болбосо шалаакылык, жаратылышка, жаныбарларга болгон мамиле, кызыгуусу, суктануусу, коркуусу, кубанычы, ошондой эле башка адамдарга мамилечил же болбосо кош көңүл, социалдык топко же группага, коллективдүү, өзүмчүлдүк, коркунуч, ал эми карама каршы жыныска, аялга, эркекке берилгендик, сезим, ишеним, менчикке, чогултуу, жыйноо, ысырапчыл чарбасыздык, өзүнө менменсенген, токтоо, башкалар үчүн өзүнүн жанын аябаган.
ошондой эле үй бүлөгө, мамлекетке, эмгекке, нравалык, динге. Жогоруда Лазурскийдин белгиленген мүнөздүн каражаттарынын ар бирине токтоло турган болсок, баардыгы ар бир адамды жекече мүнөзүнө шайкеш турган көрсөткүчтөр. Биринчи мүнөз белги деген түшүнүктү билдирбесе керек, бирок мүнөз темпераментке дагы байланыштуу болуп, кукусунан түрткү болгон шартка байланыштуу өзгөрүлүшү мүмкүн. Мүнөз адамдарда башкача сезимди, эмоцияны, жоопкерчиликти, эрдикти жана касиеттерди жаратат. Мисалы, эрдик же коркоктук, тайманбастык, коркунуч да пайда болот. Сөзгө чечендик же түнт мүнөз бирөө менен сүйлөшкөндө байкалат. Мүнөздө адамдын активдүүлүк же болбосо тескерисинче пассивдүүлүк мүнөзүн байкасак болот. Активдүүлүк адамдын тырышчаактыгы, эрки күчтүүлүгү, максатка жетүүгө умтулуусу, башка адамдарга тийгизген жардамы ушундай сапаттуу мүнөздө болот. Ал эми пассивдүүлүк так которгондо ындыны өчкөн, эч нерсеге кызыкпаган түнт мүнөз адам. Мындай адамдар башка адамдарга тескерисинче башка адамдарга мындайча айтканда кумир дейбиз го, кумир боло албайт. Тескерисинче өзүнүн ордун турмуштан таппагай, жашоосуна канааттанбай, өзүн күнөөлүү, аракетсиз экендигин сезбейт, күнөөнү башкалардан издейт. Активдүү жана пассивдүү мүнөз адамдардын жекече иш аракетине, эрки күчтүүлүккө, кызыгуусуна байланыштуу болуп өзгөрүшү мүмкүн. Эгерде адам өзүнүн пассивдүү мүнөзүн оңдогусу келсе, эрки күчтүүлүгүнүн жардамы жана ошол эле иш аракетке болгон кызыгуусу пассивдүүлүк мүнөздү активдүүлүк мүнөзгө алып келет. Адамдын мүнөзү анын ишеничинен же тескерисинче жашоодогу кубанычынан, кайгысынан, талабынан, өзүнүн бир талабынын аткарылбай, орундалбай калгандыгынан, ар кандай мүнөздүү көрүнүштөргө байланыштуу да болот. Адамдын жашоодогу багыты ар кандай жана ошондой эле ар башка милдетти, кызыгуунун идеалды жаратат. Бул милдеттер, идеалдар, максаттар жогоруда көрсөтүлгөн багыттар адамдын келечектеги жашоо планын, талабын, керектөөсүн, жашоодогу деңгээлин белгилейт. Жашоодогу максаттуу ишеним аткара турган иштин милдеттүүлүгү, керектүүлүгү мүнөздү оңдоого шарт түзөт. Адамдын жекече мүнөзүнө ылайыктуу кызыгуусу бар. Мисалы, тез өзгөргөн, туруктуу эмес кызыгуусу бар адам өз алдынча чечкиндүү эмес, башкаларды туурап кайталаган мүнөздүү. Ал эми кызыгуусу терең, мазмундуу болсо, мүнөзүнүн туруктуу, максатына умтулган чечкиндүүлүгү байкалат. Мүнөз жөнүндө көптөгөн мисалдарга, изилдөөлөрдүн аныктамаларына таянып, ар түрдүү багыттарын белгилесек болот. Акыркы мезгилдерде мүнөз тууралуу «Мүнөздүн типологиясы» деген белгилүү болгон ат менен окумуштуу Юнгуттун «Психологические типы» аттуу илимий эмгегинде көбүрөөк көңүл бурулган. Мүнөздү эки типке, экстраверт жана интровертке бөлүп изилдегени аныктайт. Ал бул изилдөөсүндө мүнөздү 8 типке бөлгөн. Экстраверт ойлонууга жөндөмдүү мүнөздүүлөр, сырткы көрүнүштү сындоого, жыйынтыктоого жөндөмдүү болушат. Мындай мүнөздөгү адамдардан мамлекеттик, коомдук ишмерлер, көрүнүктүү академиктер, адвокаттар чыгышы мүмкүн. Экинчиден, сезгич, туйгуч типтеги экстраверттер дейбиз. Жалпы кубанууну, кайгырууну өзүнүн сезиминен өйдө коюп, салттуу, баалуулукту жактайт. Мисалы, кооз, жакшы нерселерди субъективдүү же өзүнүн ою боюнча эмес, башкалардын баалаганы боюнча туят. Экстраверттелген сезүүсү бар тип объекттерди
өзүнө тартып сезүүсүн күчөтөт. Мындай адамдар чындык жашоого аракеттенишет, жашоого кызыгышат. Аларга спортсмендер, бизнесмендер, жалпы эле ийгилик коштогон адамдар дейбиз. Экстраверттүү, интуитивдүү тип боло турган нерсени, аткарыла турган ишти алдын ала билет, аракеттенет. Бирок ой жүгүртүүсү, түшүнүгү начар болгондуктан өзү аягына чыга албай калат. Анын оюн башкалар улап кетет. Башкача айтканда, ал сепкен түшүмдүн мүмөсүн башкалар терет. Интроверттүү, ойлонууга жөндөмдүү адам теоретик. Анын ою башкалардын ою менен төп келишпейт. Өжөрлүгү менен айырмаланат. Бирок аркы беркини көп байкабайт, жардам сурабайт. Интроверттүү сезгич тип ар дайым өзүнүн сезими менен алек болот. Эч нерсеге кызыкпайт. Кыскача айтканда, санаачыл, түйшүкчүл, жалакай, өзү менен өзү болгон кейипкер. Көпчүлүк топтолгон жерге, мисалы той, жыйналыш дейбизби, чогулуш дейбизби, ошондой жерлерге баргысы келбейт, көп сүйлөбөйт, татаал жолду. Интервенттик сезүүсү бар тип сырткы чөйрөдө болгонду угуп, көрүп, ички сезими менен кеч кабыл алат. Ал көрүнүш ага таасирин тийгизбейт. Мисалы, мындай типтеги адамдарды эртең мененки уккан тамашага түнкүсүн күлө баштайт деп айтып келишет. Интервенттүү, интуитивдик тип алдын ала билген, жөндөмдүүлүгү объективдүү, реалдуулукка эмес, субъективдүү, психикалык дүйнөгө багытталган. Аларга шамандар, көз ачыктар, сүрөтчү, ошондой эле акындардын арасынан жолуктурсак болот. Мүнөздүн өзгөрүлүп, калыптанып, ар кандай көрүнүштө сапаттуулугу, сапатсыздыгы, активдүүлүгү, пассивдүүлүгү гана аныкталбастан, анын сандуу жагынан бөлүнүп, мүнөздүн акцентуациясы деп аталгандыгы да белгилүү. Мүнөздүн акцентуациясы жайсыз, ылайыксыз мезгилде, шарттарда пайда болуучу психикалык кубулуш. Акцентуациялык мүнөздүн кээ бир баалуу типтери интервенттик типтеги мүнөз. Түн башкалар менен тил табыша албайт, сүйлөшпөйт, өзү менен өзү алек. Ал эми экстраверттик тип эмоциясы бийик, бирөө менен мамилелешүүнү, сүйлөшүүнү эңсейт, ишмердүүлүккө умтулат, көп сүйлөйт, мактанчаак, бирок кызыгуусу тез өзгөрүп турат. Үчүнчүдөн, башкартпаган тип дейбиз. Бул жулкунган, чыр чатакка жакын, чыдамсыз, каяша сүйлөгөн, күмөн санаган. Ал эми төртүнчүдөн, неврастеникалык тип. Мүнөзүнүн өзгөчөлүгү, кыжырлануу, тез чарчоо, анткор. Ошондой эле төртүнчүдөн, сензитивдүү тип. Коркок, түнт, тартынчаак. Бешинчиден, демонстрациялуу тип. Дайыма башканын көңүл буруусун ынтымайт. Мактаса, суктанса, аяса дейт. Кыскача айтканда, өзүн гана демонстрациялагысы келет. Садомазохистик тип деп айтабыз. Буларга мыкаачылар, агрессивдүү, өзүнө баш ийдиргиси келген, кайгыга, ооруга дуушар кылышат. Башкалардын ушундай абалынан ушундай канааттануу алышат. Мүнөздүн калыптануусу кичинекей кезинен башталат. Үй бүлөдөгү өз ара урматсый, ынтымак, ишенүү атмосферасында өскөн баланын мүнөзү, жайдары ар кандай шартка тез көнөт. Ал эми үй бүлөдөгү терс көрүнүштөр баланын аң сезимине таасир этип, мүнөзүнөн эмоционалдуу терс көрүнүштөр байкалат. Ымыркай чактагы балада эмоционалдык өнүгүүнүн башкы көрсөткүчү болуп, жандануу комплексинин пайда болушу. Улуулар менен болгон мамиледе баланын адекваттуу,
эмоционалдуу реакциясы. Балада жагымдуу эмоциянын жоктугу, баланын өзгөчө сактыгы, сүйлөшүүдө, жомок угууда же бир теле көрсөтүү программаларын көргөндө баланын эмоциясынын топтолбошу, алагдуу болушу жана мүнөзүнөн бир нерселерге кубануу, кайгыруу же бир башка сезимдердин жоктугу. Демек, үй бүлөнүн руханий дүйнөсү канчалык жогору болсо, алардагы мүнөздөгү эмоционалдуу турмуш тиричилиги дагы ошончолук туруктуу, тынч болот. Ал эми өз ара келишпөөчүлүктөр толук жетиле элек баланын психологиясына терс таасирин берип, анын мүнөзүнөн коркоктук, сестенүү, титирөө, кээде акылга келбеген бир өжөрлүк, кийикчилдик, агрессия байкалат. Мындай бала көпчүлүк учурда ачуусун токтото албай калат. Баланы өтө эрке тарбиялаган да болбойт. Бул дагы баланын мүнөзүнүн калыптанышына терс таасирин берет. Түнт мүнөз. Мындай мүнөздүү бала өзгөлөрдөн алыс болуп, инсандык сапаттарынын өнүгүүсү бузулууга же болбосо деформацияга дейбиз учурайт. Андай учурда баланын кабагы ачылбай, капалуусуз жүрөт. Көңүлүн көтөрүү да кыйынга турат. Кайраттуу, ачык мүнөздүү балага караганда түнт мүнөздүү баланын жашоодо чоң ийгиликтерге жетүүсү кыйын болот. Агрессивдүү мүнөз дейбиз. Мындай бала туюк мүнөз, өжөр, эч нерсени жактырбаган, кекчил, эрксиз болушат. Мындай мүнөз үй бүлөдөгү жат мүнөздөрдөн бала көбүнчө жат мүнөздөрдөн бала өзүнө кабыл алат. Балага болгон терс мамиле, көңүл коштук, калпайтуу, бир нерсени күтүү, ошондой эле ата эненин баланы кордоп, кемсинтүү, агрессивдүү мүнөздүн пайда болушуна түрткү болот. Агрессивдүү мүнөздөгү бала көбүнчө айланасындагы адамдардын көбүрөөк көңүл буруусун каалайт. Америкалык психолог Шан бала кезден жанындагы адамдардан мээрим менен камкордук көрбөсө, ал чоңойгондо өзү да башкаларга мээримдүү болуп жакшылык кылбайт деген. Кежирлик мүнөз дейбиз. Бул баланы өтө бөпөлөгөндөн пайда болот. Кээде калп эле тынчсызданып, кежирлик көрсөтөт. Бала өзгөчө бөпөлөгөндөн тажап, өз алдынча аракет кылууну самайт. Ошондой убакта терс мүнөзүн көрсөтөт. Бирок мындай учурда жазалоонун кажети жок. Орус окумуштуусу Бреслов баланы жазалоо жана анын аракетин чектөө кежирликти күчөтөт деген. Эрке мүнөздүү, эркелик, баланы чыдамсыз, тынчы жок, эрктүү эмес, ата энесине ишенип өз алдынча эч нерсе жасабаган. Эрке бала жолдоштору менен ойногондо мамиле түзө албай калат. Болоору болбос оорчулукка чыдабайт. Ал эми эгоист, өзүмчүл, өзүн башкалардан бөлүп көрсөткөнү байкалат. Өзүнүн кызыкчылыгын, керектөөсүн жогору коюп, мен деген түшүнүктү баалайт. Анын мүнөзүнөн мактанчаактык, эри көкүрөктүүлүк, менменсиген белгилер калыптана баштайт. Баланын жүрүш турушундагы терс көрүнүштөрдү оңдоп, туура тарбиялап, айлана чөйрө менен аралаштырып, аң сезимин өстүрүп, активдүү, чынчыл, тайманбаган, тырышчаак мүнөздүү келечек ээлерин тарбиялоо ар бир ата эненин милдети.